Азыр биз тригонометриялык туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдө бир гана жол менен эмес, бир нече жол менен чыгарууга мүмкүн экендигин көргөзөлү. Бул учурда биз тригонометриялык ар кандай формулалардын ар кандай түрүн пайдалансак болот экен. Азыр биринчи, бул туюнтманы жөнөкөйлөтүш үчүн кадимки бөлчөктөр сыяктуу эле жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүмү синус альфа болору көрүнүп турат. Себеби мына экинчи туюнтманын бөлүмү бирге барабар. Ал бүтүн туюнтма болгондуктан анда синус альфаны синус альфага бөлсөк бирден тиет дагы. Биринчи алымдын өзү жазылат экен. 2 альфа плюс бета минус экинчиге синус альфадан тийгендиктен минус 2 косинус альфа плюс бета көбөйтүлгөн буга синус альфадан тийди. Барабар. Бул туюнтманы биз кошуунун формулаларын пайдаланып жөнөкөйлөтүп көрөлү. А дегенде кошуунун формулаларын пайдаланып. Так, анда синус 2 альфа плюс бета, синус альфа плюс бета формуласы боюнча синус 2 альфа көбөйтүлгөн косинус бета плюс косинус 2 альфа көбөйтүлгөн синус бета. Биз азыр синус 2 альфа плюс бетаны өткөндө кошуунун формулалары деген формула чыгарганбыз, ошону пайдаландык. Анда минус азыр дагы косинус альфа плюс бетаны пайдалансак, анда 2 синус альфаны биринчи жазып коелу. Көбөйүүчүлөрдүн ордун алмаштыргандан көбөйтүүндө өзгөрбөйт. Эми косинус альфа плюс бета эмнеге барабар экендигин жазалы. Косинус альфа косинус бета минус синус альфа синус бета. Бул баарыбызга белгилүү формула. Бөлүмүндө синус альфа тургандыктан анын өзүн жазабыз. Барабар. Азыр кашааны ачып туюнтмалардын окшошторун жыйнап жөнөкөйлөтөлүк. Анда синус 2 альфа формуласынын ордуна койсок 2 синус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа болчу. Көбөйтүлгөн анда косинус бетанын өзүн жазабыз. Так, плюс экинчи кошулуучуда косинус 2 альфанын эмнеге барабар экенин жазалы. Ал косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа болчу. Демек мунун ар бирин синус бетага көбөйтөбүз. Анда косинус квадрат альфа синус бета минус синус квадрат альфа көбөйтүлгөн синус бета болуп калат. Так, минус экинчи кашанын ар бирин синус альфага 2 синус альфага көбөйтүп чыгабыз. Анда 2 синус альфа косинус альфа көбөйтүлгөн косинус бета минус кайра эле минусту минуска көбөйтсөк бул жерде минус турат, бул жерде да минус турат. Демек анда плюс болуп калат экен бул жер. Плюс 2 синус альфа көбөйтүлгөн муну экинчи кашанын ичиндеги экинчи туюнтмага көбөйтүп жазабыз. 2 синус квадрат альфа болуп калат. Синус бета. Барабар. Анда эми ушул бөлчөктүн алымындагы окшошторду жыйнайлык. 2 синус альфа косинус бета турат. Так эле ошондой туюнтма бул жерде турат. Мынакей 2 синус альфа косинус бета. Булардын белгилери карама каршы болгондуктан буларды жоюштуруп жиберсек болот. Ошентип анда бизде эмне калды? Косинус альфа жоюшкандан калганын жазалык. Косинус квадрат альфа синус бета калды. Дагы мына эки жерден
sinus kvadrat alfa sinus beta 2 sinus kvadrat alfa sinus beta kaldı. Бұл экөө окшош белгилери карама каршы болгондуктан бул жерде 1 деген коэффициент бар деп эсептейбиз. Анда 2ден 1ди алсак плюс sinus kvadrat alfa sinus beta болот. Бөлүнгөн бөлүмүндөгү sinus beta'nын өзүн жазабыз. Sinus alfa'nın өзүн жазабыз. Мына эки жерде бөлүмүндөгү sinus alfa калып калыптыр. Мунун өзүн жазып коелук. Барабар. Ошентип барабар. Алымын карасак, экөөндө тең sinus beta бар болуп тургандыктан кашаанын сыртына чыгарсак, анда косинус квадрат альфа, мына бул жерден sinus beta чыгып кетти, косинус квадрат альфа калат. Плюс бул жерден дагы sinus beta чыгып кетти, анда sinus квадрат альфа калат. Бөлүнгөн sinus альфа. Барабар кашаанын ичи косинус квадрат альфа плюс sinus квадрат альфа 1ди бергендиктен анда sinus beta бөлүнгөн sinus альфа калды. Ошентип бул туюнтманын жообу sinus beta бөлүнгөн sinus альфа болду. Азыр ушул эле мисалды экинчи жол менен чыгарып көрсөткөнгө аракет кылалык. Бул жерде тригонометриялык башка бир формуланы пайдаланабыз. Азыр анда мурда өтүлгөн sinus альфа, мындайрактан жазалы кичине. Sinus бул жерде sinus beta бөлүнгөн sinus альфанын бөлүмү sinus альфа жообу ушул боюнча калды. Азыр биз тригонометриянын башка бир формуласын чыгарып көрсөтөлүк. Sinus альфа көбөйтүлгөн косинус бета барабар 2ден 1 sinus альфа плюс бета плюс sinus альфа минус бета формуласын пайдаланалык. Анда жогорудагы туюнтмабыз башкача өзгөртүлүп түзүлүп калат. Жогорудагы туюнтмабыз мына эркиндей болот. Анда так барабар жалпы бөлүнгө келгенден кийин биз мына эркиндей туюнтманы алганбыз. Sinus 2 альфа плюс бета минус 2 sinus альфа косинус альфа плюс бета. Бөлүмүндө болсо sinus альфа болчу, бул жалпы бөлүм. Барабар биз азыр мына эрекил көбөйтүндүү үчүн жазылган формуланы пайдаланалык. Анда биринчинин өзүн жазабыз. Sinus 2 альфа плюс бета минус 2нин өзүн жазабыз. Эми sinus альфа көбөйтүлгөн косинус бетаны мына эрекил формула боюнча өзгөртүп түрсөк, көбөйтүү 2ден 1 кашаанын ичинде sinus альфа дейт. Альфанын ордунда альфа турат, плюс бета. Бета бул косинустун аргументи. Анда альфа плюс бета плюс sinus альфа минус бета деп турат. Анда альфа минус бета болсо косинустун аргументи. Анда альфа кашаанын сыртында могу жердеги минусту эске алсак, бул жер минус болуп кетет экен дагы. Бета бөлүнгөн sinus альфа барабар. Бул туюнтманы жөнөкөйлөтсөк, sinus 2 альфа плюс бетанын өзүн жазабыз. Минус 2 менен 2 кыскарып кетет дагы. Анда бул жерде кашаанын ичинде мындай болуп калат. Sinus альфага альфаны кошсок 2 альфа, мына альфага альфаны кошсок плюс бета.
кашанын сыртында минус тургандыктан мына бирки жердеги плюс өзгөрүп кетет дагы минуска өзгөрөт. Анда бул жерден альфа менен альфа жоюшуп кетип синус минус бетта калат. Бирок синустун так функция экенин эске алсак, бул жердеги минус мына бирки жердеги минус функциянын алдына чыгат дагы, анда бул жер кайрадан плюс болуп калат. Синус бетта бөлүнгөн синус альфа барабар. Ошентип экөө окшош белгилери карама каршы болгондуктан бул экөө жоюшуп кетет дагы. Синус бетта бөлүнгөн синус альфа. Жанакы жооптун эле өзүн алдык, бирок ал да канча кыска жол менен пайда болду.